Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Qadr түні эмне экенин сага эмне билдирди? Тагыраак айтканда, анын акыйкатын, фазилетин толук түшүнүү кыйын. Ошонун үчүн аны өзүбүз айтып беребиз. Лайлатул qadri хайрун мин альфи шахр. Кадыр кечеси 1000 айдан жакшыраак. Анткени бул түндө Куран түшүрүлгөн жана бул түндөгү ибадаттын фазилети 1000 айлык ибадаттан абзел. Ушул аяттын тафсиринде Аллама Ибн Касир төмөндөгүлөрдү жазган. Бир кишинин курал алып Аллах жолунда 1000 ай жихад кылганы риваят кылынды. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам жана мусулмандар бул нерсеге кайран калышты. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам үммөттөрүнө да ушундай болуусун арзуу кылып: "О Раббим, менин үммөтүмдү үммөттөрдүн ичинде өмүрү кыска, амалы аз кылдың" деди. Лайлатул Кадр сага жана үммөтүңө ошол адам жихад кылган 1000 айдан жакшы, деди Аллах Таала. Кадыр кечесинин дагы бир артыкчалыгы төмөндөгү аятта баян кылынат. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Анда периштелер жана рух Раббинин уруксаты менен бардык иштер үчүн түшөт. Бул аяттагы рухтан максат Жабраил алейхиссалам түшүнүлөт. Кадыр түнүндө Жабраил алейхиссалам жетекчилигинде периштелер Аллах Таала келерки жылга чейин тагдыр кылган иштер менен түшөт. Бул дагы Кадыр кечесинин шарапатын арттырат. Кадыр түнүн 3 фазилети төмөндөгү аятта баян кылынат. Саламун хия хатта матула'ил фажр. Ал таң атканга чейин салам болуп турат. Тагыраак айтканда, Кадыр түнү таң атканга чейин салам жана тынчтык, амандык кечеси эсептелет. Анда периштелер момундарга салам беришет. Анда Аллах Таала инсандарга жалгыз гана тынчтык, амандыкты тагдыр кылат. Ан Аби Хурайра радийаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи вассалам кала: "Ман кама лайлатал кадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занбих". Равахул хамсату. Абу Хурайра радийаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ким лайлатул кадырды иман жана сооп үмүтүндө кайым болуп өткөрсө, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет", деди. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи жана Насаи риваят кылышкан. Кыям сөзү сөздүктө тик туруу маанисин аңдатат. Шариятта болсо, түндү ибадат менен уктабай өткөрүүгө айтылат. Кадыр түнүн уйкусуз өткөрүү кандай болот? Бул суроого уламаларыбыз кеңири жооп беришкен. Алгач бул түндү кайым өткөрүү үчүн ошол кечеде куптан жана багымдат намаздарын жамаат менен окуу керек. Анткени бир хадисте ким куптанды жамаат менен окуса, түндүн жарымын уйкусуз өткөргөн болот деп айтылган. Башка бир хадисте болсо, ким багымдат намазын жамаат менен окуса, түндүн жарымын уйкусуз өткөргөн болот деп айтылган. Кала берсе, түндүн калган бөлүгүндө нафил намаз окуу, Куран тилават кылуу, зикир жана дуа кылып чыгуу зарыл. Ошондо түндү уйкусуз өткөргөн болот жана хадистеги Кадыр түнүн иман жана ыклас менен кайым болуп өткөргөндөргө кылынган убадага өткөн күнөөлөрдүн кечирилишине эришет. Исра жана Ме'раж түнүн майрамдоо. Исра жана Ме'раж түнүн майрамдоо көптөгөн мусулмандардын диндеринде
жакындаштыруу максатында ислам үммөтүнүн кийинки доордогу жетекчи аалымдары жана жетекчилери тарабынан жолго коюлган. Исра сөзү сөздүктө түндүн бир бөлүгүндө саякат кылуу, жүрүүнү аңдатат. Шариятта болсо, Аллах Тааланын түндөрүн биринде Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Масжидул Харамдан Масжидул Аксага саякат кылдыруусуна Исра делет. Дагы ушуну да баса белгилеп айтуу зарыл. Исра окуясы түш эмес, рухий сапар да эмес, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денеси жана руху менен кылган сапары саналат. Эгер түш же рухий сапар болсо, бул окуянын можизалыгы калбайт болчу. Аллах Таала Исра сүрөсүнүн алгачкы аятында төмөндөгүлөрдү баян кылган. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Субханаллази асра би абдихи лейлан минал масжидил харам илал масжидил акса аллази баракна хавлаху линурияху мин аятина иннаху хувас самиул басир.